Бүгүн Бишкекте Жайыл Баатыр көчөсү менен Шералиев көчөсүнүн кесилишинде бетон аралаштыргыч унаасы бурулуп жатып скутерди тебелеп кеткен. Анын кесепетинен скутердин 17 жаштагы айдоочусу каза болгон. Учурда милиция кызматкерлери тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Скутерлердин катышуусунда болгон жол кырсыктары күндөн күнгө көбөйүүдө. Ушундан улам үстүбүздөгү жылдын 29-июнунан тартып жол кыймылы жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы күчүнө кирди. Анда мобилдик унаа каражаттары деген термин киргизилип, электросамокат, скутер сыяктуу каражаттарга жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пул салынары айтылган. Акыркы кездерде өлкө аймагында жол кырсыктары көп катталууда. Расмий маалыматтарга таянсак, Кыргызстанда жыл башынан тартып жол кырсыгынан 420 адам көз жумган. Жол кырсыктарынын көп болуусунун себептери жана аларды алдын алуу боюнча шаар тургундарынын пикирин билдик. Көбү правиланы билишпейт. Праваларды сатып алышкан, жол эрежесин карабастан айдашат. Ошодон жол кырсыктары көп катталып атат да, көрүп атабыз. Көбүнчө мынагу транспорт айдагандар деле, мына автобустар деле көп нарушение кылып атат. Булар өзү остановкага токтош керек. Булар маршруткада эле каалаган жерине токтоп, ошодон кырсыктар көбүрөөк болуп атат деп мен түшүнүгүм ушундай да. Көбүнчө жаш балдар айдап, катуу айдап, карабай эч жакты көп кырсыктар болуп атат да. Анын үстүнө бир семьяга полностью кетип атпайбы? Ушу аябай өкүнүчтүү болуп атат да. Анан ушулардын праваларын сатып алып атчабы, же кандай болуп айдап атышат? Шашабы, көңүлү аябай жоопкерчилиги жок айдашат да азыркылар. Көбүнчө жаш балдар айдап атат машиналарды. Ата-энелери эмне сатып берип коебу же праваларын сатып береби? Айтор аябай өтө өкүнүчтүү окуялар болуп атат да. Ушуну гаилерби же кайсы органдар жакшылап карап, экзамендерди адилеттүүлүк менен экзамен алса жакшы болот эле деп ойлойм да мен. Тич жол айдашат көбү. Узун жолдорго чыкканда безопасность сактабайт, ремень тагынбайт, катуу айдашат. Кээ бирде эрежени деле сактабай айдашат. Жөө деле жөө басып өтүп атканда мындай наушник кулгана салбай эки жагын карап өтүп ошентиш керек. Көчө күнү деле ошо жол кырсыгына катталдык автобустун ичинен. Ошо токтогондо, катуу токтогондо ошо аял барып тоголом түшүп калды да. Ошолчу. Катуу эле травма алды мынданчы. Ошо алдындагылар баягы келип токтоп калганда, тормоз бергенде катуу токтоп атат да. Анан ошол эркинен отур жол кырсыктары деле катталып атпайбы. Азыр көбүнчө ошо жеке эле аял зат эмес, эркектер деле, улгайган кишилер деле, жаш балдар деле ошо жол эрежелерин сактабайт да. Ошо жол кырсыктары ошондон катталат да. Водительдер жол коопсуздугун сакташ керек. Анан жөө жүргүнчүлөр да өздөрүн сакташ керек. Азыр жөө жүргүнчүлөр да карабайт машинеге, астынан чуркап өтүшөт. Ошого этият болуш керек. Айдоочу деген негизи адам өмүрүнү сактоону билиш керек да. Жол кырсыктары бул айдоочулардын эрежелерди сактабаганынан кесепетинен көбөйүп жатат деп ойлойм. Ошондой эле шаардагы тургундардын эрежелерди сактабаганынан жолдордогу ошондон келип чыгат деп ойлойм. Бизде деген шаарда жолдорубуз тар биринчиден. Экинчиден азыр аябай машиналар көбөйбөдү. Машиналар көбөйдү, анан жол эрежесин көбүнчөсү эле жол эрежесин карабай эле айдашат да, мындай элечи. Бүт баары шашат, аябай шашат. Кайсыл жака шашып барат билбейт экенмин. Анан азыркы кезде скутерлер да аябай көбөйдү. Скутерлерди 18 жашка толгон балдарга сразу эле берет экен. Алардын водительский удостоверениясы жок. Аларда мисалы пробка учурунда машиналардын арасынан өтүп кетет, астынан кесип өтөт, тротуарга чыгып кетишет, кайрадан түшүшөт. Аларга да бир өзүнчө эреже болсо жакшы болмок да. Мен байкап жүрөм азыр черезден эле скутерлер менен ДТП болгондорунчу байкап жүрөм да. Бизде да мисалы эстакадаларды куруп, жолдорду кеңейтип, өзүнчө жолдорду азыр мисалы сентябрь айы окуу жайы башталды, бүт бардык жерде студенттер, окуучулар бүт баары чыгып атат. Жолдорубуз болсо деген көбүнчөсү ремонт, бүт баары участка болуп жабылган. Башка альтернативный жолдор пробка толтура. Анан олтурган водительдер нерв болушат. Таксиде иштегендерге болсо деген пассажирлар олтурат да, айда байке батыраак мен кеч калдым дейт. Ошол бүт бардык ошол ситуациялар келип кошулуп келип анан ошол жана кырсыктарга келип атпайбы? Баягы кээ бирөөлөр
рисковать этип ишет. Ошондон жол нормально эле бар эле, сонун эле. Просто эле ошо катуу айдагандан эле. Автокырсыктардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй Ош областарында катталган. Жол кырсыктарынын алдын алуу максатында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан дрондун жардамы менен эреже бузгандар аныкталып, тиешелүү чаралар көрүлүп жатканы айтылат. Бүгүнкү күндө жыл башына тартып, август айынын аягына чейин жалпы өлкө аймагында 4345 жол унагырсыктары катталган. Анын кесепетинен 6384 жараныбыз ар кандай жаракаттарды алып, тилекке каршы 420 жараныбыз жол унагырсыгынан көз жумуп атат. Бул көрсөткүч аркы жылдын мына ушул убактыларына салыштырмалуу адам өлүм менен коштолгон жол унагырсыктары 6% азайганы менен бүгүнкү күндө дагы эле болсо актуалдуу көбөйбөйдөн калууда. Биздин талдоонун негизинде адамдын өлүм менен коштолгон, жаракат алуулары менен коштолгон, өтө оор кесепеттер менен коштолгон жол унагырсыктары чоң автожолдордо, ошол эле Бишкек нарын Тору-Карт унаа жолдорунда, Бишкек-10, Ош унаа жолдоруна катталгандыктан бүгүнкү күндө жол унагырсыктарын алдын алуу максатында бир дрондун жардамы менен эреже бузган айдоочулар аныкталып, аларга карата тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле бүгүнкү күндө мына окуу жылы башталгандыктан автоунаалардын тыгыны да көп болуп, ошол себептен да биздин кызматкерлер көчөлөрдүн кесилиштеринде, мектептердин айланасында иш алып барып атышат.